Bir адамдан bir китеп долбоору эми аскер бөлүктөрүнө жетти. Кайтаруу жана күзөтүү департаментинин борбордук китепканасы жаңы адабияттар менен толукталды. Эми жоокерлер күжүрмөн кызмат өтөп, сапка тизилген даярдыктан тышкары бош убактыларын китеп окууга арнашат. Саамалык департаменттин 80 жылдыгына карата уюштурулду. Bir адамдан bir китеп долбоору республика боюнча жайылтылып жатат. Максаты жаштардын маданий, руханий жактан өнүгүүсүнө көмөктөшүү. Bir адамдан bir китеп долбоору республиканын аймагында 3 жылдан бери иш алып барып келе жатат. Мындайча айтканда бул элдик долбоорго айландырды десек болот. Жалпы жаштардын элибиздин колдоосу менен бүтүндөй 7 дубанга жайылып, китеп фонду байытылып келе жатат. Эми бул ушул аскер кызматкерлеринин, жоокерлердин интеллектуалдык, руханий көрөңгүсүн байытууга багытталат десек болот. Эң башкысы ошо билимге инвестиция. Качан мамлекет күчтүү болот, ошол билимдүү, илимдүү жаштар келгенде агартылган